Кутман күн барыңыздарга достор. Бүгүн сиздер менен жуп-жумшак алма кошулган пирог даярдайбыз. Үйдө бар гана курамдан турат. Эң негизги курамы алма жана дагы айран болот. Кефир деп айтсак дагы болот. Караңыздар, ушунчалык үлпүлдүк, жуп-жумшак. Түз эмне себептен мындай болуп калды десеңиздер, алма кошулган үчүн. Дамында сөз болушу мүмкүн эмес. Андыктан келиңиздер, видеонун аягына чейин карап, бир жолу болсо дагы ушул рецепт менен жасап көрүңүздөр. Эң алгач жумушубузду алмаларды таптаза кылып арчуудан баштайбыз. Бул жол менен 3-4 алма керектелет. Таза кылып арчып алган соң теркадан өткөрүп алабыз. Андан соң 4 жумурткабызды чагып, үстүнө 1 стакан кумшекер коябыз. Сиздерде тараза жок болуп калбасын деп, сиздердин ыңгайлуу болуш үчүн стакандап өлчөдүм. Бирок сөзсүз түрдө тараза алып алганыңыздар жакшы. Арадан 10 мүнөт убакыт өттү. Сөзсүз түрдө кумшекериңиздер эриш керек. Андан соң содабызды даярдап алабыз. 15 грамм сода, 6% 15 грамм уксус кошобуз. Содабызды күйгүзүп албасак, пирогубуз ачуудан болуп калат. Жакшылап аралаштырабыз. Себеби ылдый жагында биз куюп жатканда калып кетет, ошондуктан карап кошуңуздар. Дагы бир айта кетчү нерсе, айымдар, мен жазында уйлардан ушундай айрандарды кылып, жаап, холодильникке салып коем. Кийин малдар тоодон түшкөнгө чейин менде даяр холодильникте тура берет. Ушундай токоч, эмне бышырсам дагы кошо берем. Ушул ыкманы сиздер да колдонуп көрсөңүздөр болот. Эгер бул тууралуу дагы видео кааласаңыздар, сөзсүз түрдө плюс белгисин жазып кетиңиздер комментарийге. Алманы унутуп калышыма аз калды. Дагы да жакшылап аралаштырабыз дагы. Содовый растворубузду салабыз, сөзсүз түрдө аралаштырып, өзүм айткандай. Реакция пайда болот. Андан соң мен ушундай un колдондум. Сөзсүз түрдө электен өткөрөсүздөр. Эмнеге мен муну ар дайым баса белгилеп кетем? Себеби пирогторуңуз жакшы көтөрүлөт. Себеби унду элегенибизде арасына кислород барып, мындай массаңыздар пышный болуп көтөрүлөт. Унду кантип өлчөйбүз дешиңиз мүмкүн, Унду винчик менен аралаштырганда оор болуп, жакшы аралашпай калат. Консистенциясы 20% сметанадай болуп, коюу болгондо гана un салууну токтотобуз. Себеби өтө суюк кылып койсоңуз дагы ичи бышпай калат. Көбүрөөк un салып койсоңуз, пирогуңуз жумшак болбой, катуу болуп калат. Ошондуктан сөзсүз түрдө көз өлчөм менен дагы өлчөп көрүүнү үйрөнүп алсаңыз жакшы болот. Караңыздар, мындай аралаштырганда уже формасын кармап турат, Бир аз өтө аз un салбаңыздар буга, себеби дегенде ортосунда алма бар болгон үчүн өтө жумшап кетет, ошондуктан унду бир аз көбүрөөк салган жакшы. Коюу сметанадай болуп калгыча дедим, Өзүңүздөрдүн духовкаңыздарга карайсыздар, айымдар, себеби ар кимдин духовкасы ар түрдүү дейбиз, Ошондуктан менин духовкам мисалга өтө градусу бийик, өтө азга койсом дагы катуусуп кетет, ошондуктан 100-120 градуста гана бышырып аламын. Өтө бийик градуска койбостон орточо коюп, көпкө бышырып алсаңыздар, ичтери толуктай бышып, жакшы болот. Видеонун аягына чейин көргөнүңүздөргө рахмат.